Томондар келди, 2 ай кыргызстанда кочкорлуктар аябай көп болуп кетти. Тынымсыз, Миңбулак, Кийиш, Өрнөк чыккыла. Биз аябай аз болуп атабыз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мен эми албетте бул тема боюнча эмес, бирок Айыл чарба министринин орун басары отурат. Жайыт иштерине сиз тиешелүүсүзбү, жокпу? Ошону тактап коечу. Тиешелүүбүз, чын акырынча. Тиешелүү болсоңуз, мына канча 5-6 күндөн бери Кумбел жайлоосу боюнча жерге талдык Нел менен Кочкордогу Акыянын элинин ортосундагы чатакты көрүп атасыз. Ооба. Мунун узун тарыхы бар экен. Мага Жергетал айылынын элдери да кайрылды, Акыя айылынын элдеринен да кайрылып атат да. Бул маселени силер мындай кеңешпей туруп декабрда узартып коюптурсуңар. А жыйынтыгын көрүп атасыңар. Эки элди тирештиргенге чейин бар. Мындай эл менен отуруп чече турган мүмкүнчүлүк жокпу эмне өкмөттө? Чын акырынча биз жана УДПнын жерин узартуу боюнча 2026 жылдан 2030 жылга чейин биз тегерек столдорду өткөрүп, бүт райондор менен ошол УДПдын колдонгон айыл өкмөтү районунун жетекчилери менен сүйлөшкөнбүз. Көп жолу тегерек стол өтүп, ошонун негизинде токтом чыккан. 19 жылы мен эртең менен эле келдим, ошол эмеден тиги нарындан ошо Кумбел боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ал жерде кичине азыр чечилип, маселе чечилди, бирок комиссия түзүлөт дагы бүт баардыгын эсептеп чыгарат. Мен сизге айтайын, ал өткөргөн жолугушууңарда, кеңешиңерде формальный болгонун натыйжасын азыр көрүп атабыз. Өтө катуу чатак болуп атат. Өкмөт эч кандай биз менен кеңешпей туруп узартып койду деп атышат. Башында эле көп маселелер болгон, башында эле туура эмес берилип калган деген нерсе бар. Илгертен биздин жер болчу. Анан кийин башкалар айрымдар алып кетип, Каракужурдагы жайлоолорду, башка жактагы жайлоолорду алып кетип, аягында бизди ушинтип чабыштырып койду, 2 айылдын элин деп айтып атышат. Ошон үчүн буга комиссия түзүп өкмөт тезинен. Өкмөт өзү түзүп, областтык жетекчиликке же райондук жетекчиликтерге калтырып койбой. Өзүңөр түшүп бул маселени алып жеринен тактап, анан туура чечимин табышыңар керек да. Биз туура айтып атабыз, биз ошол боюнча сүйлөшүп атабыз, бирок Нарын району если Кыргызстанда ошол убактылуу жайыттарды пайдалануу боюнча 770 000 гектар жер болсо, ошонун 240 000 гектары ошо Нарын районунда. УДП бул Нарын району үчүн абдан жакшы да. Жайыттарды үчүнчү 33%-ын ошолор колдонот. Урмат, ал Кумбел ошол Жергетал айылына жакын болуп атат, жолдун жээгинде, ошолордун айылдын түбүндө. Азыркаларын жиберип аткан жайлоосу Аксай экен, Аксайга 10 күндө жетебиз дейт. 10 күндө жетсек, 10 күндө Аксайга жайласак, анан кайра 10 күн жол жүрсөк, 1 ай өтүп кетет атпайбы дейт. Жайлообуз 1 айлык жайлообуз дейт, анысы деле Аксайдыкы өтүп кетип атат дейт. Бизге ошондой жайлоонун кереги барбы дейт. Ал алдамчылыктын эле бир түрү деп атат. Чын акырынча ал жерде жашаган жерге ылайык башынан илгертен болсо, анан кийин орто жолдон эле ушинтип коесуңарбы деп өтө капа болуп атышат. Ошон үчүн тактагыла комиссия түзүп туруп жиберип. Сөзсүз тактайбыз. Рахмат. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.